Жаныбарлардын ынтымагы. Илгери бир чоң токойдо ар кандай жаныбарлар жашачу. Алардын арасында коён, арстан, аюу, тоотеке жана таранчы да бар эле. Бирок жаныбарлар бири-бири менен көп урушчу. Анткени ар биринин адаты жана мүнөзү ар башка болчу. Коён: Мен эң тезмин. Менсиз бул токойдо иш бүтпөйт. Мен бул токойдун падышасымын. Мен барыңарды башкарсам болот. деп мактанат арстан. Аюу болсо: Мен күчтүүмүн. Менсиз эч ким корголбойт. бир күнү күтүүсүздөн токойго катуу шамал жана бороон келип, бактар кулап, жаныбарлардын үй жайларын кыйратып кетти. Жаныбарлар кандайдыр бир жол менен жаңы баш баанек табуу үчүн биргелешип иштеш керек экенин түшүнүштү. Биринчи болуп арстан үн катты. Бул жерде жалгыз менин күчүм жетишсиз. Биз баарыбыз биригип аракет кылышыбыз керек, деди. Коён: Мен бактардын арасында тез жүгүп, бардык коопсуз жерлерди издей алам. деп сунуштады. Аюу: Мен чоң дарактарды ордудан жылдырып, жаңы баш бааник курууга жардам берем, деди. Тоотеке: Мен тоодон эң бекем таштарды алып келип, баарыбыз үчүн коопсуз жер даярдайм, деди. Таранчы: Чак, мен асманга карап жол көрсөтөм. Жана алыс жактагы жардамды чакырам, чик-чик, деп чырылдады. Ошентип баары өздөрүнүн күчтөрүн колдонуп иштеше башташты. Коён коопсуз жер тапты. Аюу бактарды жылдырды. Тоотеке таштарды алып келди. Ал эми таранчы баарына багыт көрсөтүп турду. Алар биргелешип эң кооз жана бекем баш баанек курушту. Жумуш бүтөрү менен арстан айтты: ынтымак менен чогуу иш бүтүрдүк. Эми биз биримдикте жашаганды унутпайлы. Ошондон тартып токойдогу жаныбарлар бири-бирин урматтап, ар кимдин салымын баалап жашай башташты. Алар ар жылы ошол күнү ынтымак майрамын белгилеп, бири-бирине жардам берүүнү убада кылышчу. Биз бул жомокту Рана Акматованын «Апамдын жомоктору» китебинен окудук.